Ассаламу алейкум достор. Азыр биз Анкара шаарындагы эң чоң китепкана, мамлекеттик китепканага келдик. Бул жерде китепкананын зданиясын көрүп аябай чындыгында биринчи жолу шок болуп атам. Анан дагы 10 этаж экен. 10 этаждын баардыгында сабак кылууга болот. Эң ылдый этаждарда болсо музейдик деп эсептелинет экен. Анан дагы эң өзгөчө жери enjoy деп коет. Мында рахат алуу окуу деген чындыгында ушул жерде бар экен достор. Анткени зданиянын жаңылыгы, ичиндеги мындай адамды бир өзүнө тартып турган бир атмосфера бар экен да чындыгында. Анан өзгөчө жери бул жерде 24 саат бою иш жүргүзүп алып барат экен. Жана ошондой эле бул жерде эң эле жакшысы иче турган нерселериңер кофе, чай дегендер баары бесплатный экен да. Мындайча айтканда келгиле окуу деген гана нерсе экен да булчу. Ага караганда бизде Кыргызстанда шарт болбосо дагы эптеп окуп атпайбызбы? Бул жакта болсо мындай окуу келгиле эшик ачык дейт экен да. Эгер бизде Кыргызстанда ушундай чоң китепкана болсо, мен ойлойм балким толтуруп коебуз, толуп калат дегеним да. Анткени мындай шартты көргөндө чындыгында аябай суктандым. Буюрса мен ойлойм Кыргызстанда келечекте ушундай китепканаларды салабыз. Андыктан сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Урматтуу достор, азыр мен экинчи этажына жогору жагына чыгып баратам. Ал сиздерге болгону кеч болуп калган үчүн көбүнчө 5-6 этажда жабылып калат экен. Экинчи этажын тартып көрсөтүп берем. Анан дагы бир аз үнсүз сүйлөөгө мажбурмун, анткени бул жак китепкана. Бул жагында кадимкидей сууларды, кофелерди бесплатный алып, бесплатный иче аласыздар. Анан дагы бул жак китепканасы көргөнүңүздөрдөй мындай ачык, нурдуу коюлганда китептерди мындай чындыгында алып окугум келет. Ар бир китепкананын ар бир этажында өзүнүн туалеттери бар. Өзүнүн шарттарын жазып койгон. Мынасы планы. Адашып калбайсың. Чоң болсо дагы. Негизги азыр биз деген главный эшиктен киребиз. Өзүңүздөр көргөндөй ал жакта кандай гана бир өтө кооз фонду көрөсүздөр. Чындыгында бул жерде эгер квартираң болсо, жашап өмүр бою окуганга да болот. Андыктан жүрүңүздөр менен. Достор, бул жерде бир аз үнсүз сүйлөөгө туура келет, анткени баары сатылып атат. Көргөнүңүздөрдөй этаждар ылдыйдан жогору карап, анан баардык жабдыктар менен көрсөңүздөр болот. Ушул достор, көрсө баарыбызга дагы ушундай Кыргызстанда дагы ушундай китепкана ачылышын жараткан насип кылсын. Бар болуңуздар.